Бүгүн 8 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтына Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган желек илинди. Иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган жетекчилер катышты. Бишкектин борборунда өзгөртүлгөн туу илингени 1 январь күнү белгилүү болгон. Бул социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, нааразычылыктар менен коштолгон. Сүлүктүү шаарындагы Южный Үч шахтасында урандын астында калган 2 жаран куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кырсык тууралуу маалымат шахтанын кызматкерлери тарабынан 7 январда саат 19:49 түшкөн. Ыкчам түрдө тоо кырсыктарынан куткаруу кызматынын Сүлүктүү шаарындагы номер 1 өзгөчө мобилдик топ тоо кырсыгынан куткаруу взводунан алгач 8, андан кийин 10 адам, жалпысынан 18 куткаруучу тартылган. Куткарылган жарандар тез жардам кызматына өткөрүлүп берилди. Белгиленгендей, издеп куткаруу иштери шахтанын 140 метр тереңдигинде жүргүзүлгөн. Бишкекте грек-рим жана эркин күрөшүү боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 8-11 январь күндөрү Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп, ага республиканын бардык аймактарынан келген спортчулар катышат.